9 беренеден турган маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова демилгелеп чыгышкан. Долбоордо социалдык түйүндөрдөгү фейк аккаунттарды, жалган маалымат тараткан сайттарды аныктоо көрсөтүлгөн. Бир сөз менен айтканда, интернет колдонуучулардан тартып сайтка ээлик кылган интернет провайдерлердин укук милдеттери тизмектелген. Ар бир жарандын жалган маалыматтардан сактануу укугу корголушу керек. Мен эмне үчүн муну айтып жатам? Буга чейин соц түйүндөрдүн колдонуучулары мен жөнүндө ар кандай сөздөрдү жазышты. Анын айынан менин карыган кайненем инсульт алды. Ал адам менен мен 18 жылдан бери чогуу жашайм. Бирге жашаган адамың сен тууралуу тараган жалган маалыматтардан оорулуу болуп калса ойлонот экенсиң да. Фейк аккаунттардан жазгандар болсо муну ойлошпойт. Эмнеге паспорт аркылуу сим-карталарды сатып алганда эч ким биздин укугубуз бузулуп жатат деп ойлонбойт. Бул мыйзам долбоорун укук, эркиндик, демократия деңгээлине чейин жеткирип, ызы-чуу кылып жиберишкендери мени абдан өкүндүрөт. Демилгечилер бул мыйзам аркылуу фейктерге, жалган маалымат тараткан сайттардын иши тескелет дегени менен бара-бара бул сөз жүзүндө эле калат дешет медиа талдоочулар. Себеби Facebook, Twitter өңдүү социалдык түйүндөрдөгү фейк аккаунттардын чыныгы ээси ким экенин аныктоонун механизмдери толук иштелип чыккан эмес. Ойлонулбай туруп интернет провайдерлерге чоң милдет жүктөлүп жатат. Программисттер болсо социалдык желедеги кара маскачандардын өздүгүн аныктоо өтө оор экенин белгилешет. Айрым өнүккөн өлкөлөр дагы бул маселе менен күрөшүп, бирок натыйжа чыгара албай келет. Фейктерге каршы туруш үчүн Кыргызстан коомдук пикир жараткан түйүндөргө ээлик кылган компанияларга таасир бере алгыдай күчкө ээ болушу зарыл. Мындай мүмкүнчүлүк болгондо гана жалган аккаунттардын аркасындагы адамды аныктоого болот. Мунун мүмкүнчүлүгү бар. Бирок канчын айткандай, буга деген көп влияние керек да. Кыргызстан мисалы Facebook'ка же Twitter'да ушундай фейк аккаунттардын данныйларын бериле десе бере албайт. Бербейт дагы да. Бирок Америка же болсо Англия сураз берет ал нерсеничи. Бул деген ошо влиянияга жараша. Ал ортодо демилгечилер долбоорду Орусиянын 2014-жылы кабыл алынган административдик укук деген мыйзамдан көчүрүп алганын Fact-Check Page порталы аныктап чыккан. Бул укуктук норманы Орусиянын депутаттары 3 жыл мурун жокко чыгарышкан. Медиа эксперттер менен юристтер долбоор көчүрүлсө дагы аны Кыргызстандын шартына ылайыкташтырып иштеп чыгышкан эмес деп эсептешет. Өз кезегинде бул сөз эркиндигин кысып, элдин маалымат алуу укугун чектейт. Андыктан Асылбаева менен Осмонованын мыйзамы чийке. Россиянын мыйзамын тарыхы кандай 2014 жылы кабыл алынып, аткарылбай бул мыйзам 2017 жылы буну жокко чыгарышкан өзү эле Россиянын депутаттары. Биз болсо бул мыйзамды көтөрүп алып, биздин депутаттар баягы интернет сайттарды кошуп коюп, блогерден сырткары кабыл алып атышат да. Интернетти көзөмөлдөө долбоорунда мыйзам бузулган учурда ыйгарым укуктуу орган сотко берип, убара болуп отурбай эле жалган маалымат таратты деп эсептелген сайттардын ишин токтотуп кое алат. Башкача айтканда, фейк аккаунттар менен такталбаган маалымат тараткандар менен күрөшүүнү Маданият, Маалымат жана туризм министрлигине берилип жатат. Өлкөдөгү коррупциялык абалды эске алганда, туура эмес маалымат тараткан адам менен жеңичинен соодалашуу жүрбөстүгүнө кепилдик жок. Ошол эле учурда жалаң бийликти жактагандардын макаласы калтырылып, жакпагандары өчүрүлөт деген пикирлер дагы басымдуу. Катарда кызматкерлер кантип аныктайт бул маалымат чынбы, чын эмеспи, тастыкталганбы же тастыкталган эмеспи? Аны кылыш үчүн канча деген экспертиза керек? Мүмкүн бул болгону бир саясий күчтөргө жакпай аткан эле маалыматпы? Мына ушундай суроолор бар. Менимче бул дагы иштелип чыгышы керек. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору баш мыйзамга дагы каршы келет. Медиаполис институту сунушталган долбоордо маалыматка жетүүнү чектөө жана тыюу салуу жагы өкмөткө берилип жаткандыгына нааразы. Баш мыйзамда болсо адамдын укуктарын чектөө мыйзамдар менен гана жүзөгө ашат деп жазылган. Бул боюнча да аталган уюмдун өкүлдөрү коомдук талкууда өз ойлорун айтышкан, бирок ал өтүнүчтөр эске алынган эмес. Мыйзам долбоорунда маалыматка жетүүнү чектөө же тыюу салуу тартиби Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан белгиленет деп жазылып турат. Башкача айтканда, кайсы бир адамдын укугун чектөөнү өкмөткө берип коюуда. Ал эми Кыргызстандын конституциясында адамдын укуктарын чектөө мыйзамдар менен гана болот деп так жазылган. Ошондуктан бул өкмөттүн укук ченемдик актылары менен аткарылышы мүмкүн эмес.
Юридикалык жактан алганда биздин укукту чектөөнү өкмөткө берип койгону жатышат. Бул баш мыйзамга каршы келет. Некий орган. Коомчулуктун кайчы пикирине карабай аталган долбоорду жогорку кеңештин тийиштүү комитеттери мыйзам бузуу менен 3 окуудан колдоп беришти. 18-июнда биринчи окуудан өтсө, 10 күн өтпөй бир эле учурда экинчи, үчүнчү окуудан жактырылды. Эми чийки долбоор жалпы жыйында да колдоо табаары айдан ачык белгилүү болуп калды. Азыр мыйзамда артка кайтаруунун бир гана жолу бар. Президент вето коюшу керек. Эгер мамлекет башчысы кол койсо, анда медиа уюмдар, юристтер Конституциялык палатага кайрылууну көздөп жатыптыр. Учурда мыйзамдын кабыл алынышына каршы болгон жарандар кол топтоп жатышат. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.